24-бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп буйрук кыл. Чырактан үзгүлтүксүз күйүп турсун үчүн алар сага чырактанды күйгүзүү үчүн тазаланган, жанчылган зайтун майын алып келишсин. Аарон аны жыйын чатырындагы келишим сандыгынын алдында тартылып турган көшөгөнүн сыртында дайыма кеч киргенден таң атканга чейин Теңирдин алдында күйгүзүп турсун. Бул силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам. Ал таза алтындан жасалган чырактандын үстүндөгү чырактарды Теңирдин алдында дайыма күйгүзүп турсун. Буудай унунан 12 нан бышыр. Ар бир нанга эйпанын 12 бөлүгүнчөлүк ун кетсин. Аларды Теңирдин алдында турган таза алтындан жасалган үстөлдүн үстүнө 6-6-дан 2 катар кылып кой. Ар бир катар нандын үстүнө ладан кой. Бул Теңир эсине алсын үчүн коюлган курмандык болсун. Ишемби сайын аларды Исраил уулдарынан алып Теңирдин алдына коюп турсун. Бул түбөлүккө калган мыйзам. Алар Аарон менен анын уулдарына таандык. Аларды ыйык жайда жешсин. Анткени алар Теңирге арналган курмандыктардын ичинен эң ыйыгы. Бул түбөлүккө калган мыйзам. Исраилдык бир аялдын Мисирлик адамдан төрөлгөн уулу Исраил уулдарына келип, Исраилдык бир адам менен стандын ичинде чатакташа кетти. Исраилдык аялдын уулу Теңирдин ысымына тил тийгизип, жаман сөздөрдү айтты. Ошондо аны Мусага алып келишти. Теңирдин буйругу жарыялангыча аны камап турушту. Ошондо Теңир Мусага мындай деп айтты. Мага жаман сүйлөгөн адамды стандын сыртына алып чык. Аны уккандардын баары колдорун анын башына коюшсун. Анан бүт жамаат аны ташбаранга алып өлтүрсүн. Исраил уулдарына болсо мындайды. Ким Кудайга жаман сөз айтса, ал өз күнөөсүн өзү көтөрөт. Теңирдин ысымына тил тийгизген адам өлүшү керек. Бүткүл жамаат аны ташбаранга алсын. Теңирдин ысымына тил тийгизген келгин да, жергиликтүү тургун да өлүм жазасына тартылсын. Ким адам өлтүрсө, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким мал өлтүрсө, ал малдын ордуна мал төлөп берсин. Ким өз жакынынын денесин жарадар кылса, ал да жарадар болсун. Сыныкка сынык, көзгө көз, тишке тиш. Ким бирөөнүн денесин кандай жарадар кылса, ал да так ошондой эле жарадар болсун. Ким мал өлтүрсө, ал аны төлөп берсин. Ким адам өлтүрсө, ал өлүм жазасына тартылсын. Келгин үчүн да, жергиликтүү тургун үчүн да бир мыйзам болсун. Анткени мен силердин Кудай Теңириңермин. Муса Исраил уулдарына ушуларды айтты. Исраил уулдары Теңир Мусага кандай буйруса, ошондой кылып, Теңирдин ысымына тил тийгизген адамды стандын сыртына алып чыгып ташбаранга алышты. 31 забур. Дөөттүн забуру. Үйрөтүү. Мыйзамсыз иштери кечирилген жана күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Теңир күнөөсүн мойнуна салбаган жана рухунда анткорлук жок адам бактылуу. Мен унчукпай коюп, ар күнү кыйнала бергендиктен сөөктөрүм бошоңдоп калды. Анткени сенин колуң мени күндүр-түндүр кыйнады. Жайкы кургакчылыктай өң түстөн кеттим. Бирок мен сага күнөөмдү ачтым. Сенден мыйзамсыз иштеримди жашырган жокмун. Теңирге кылмыштарымды мойнума алып, ачык айтайын дедим. Ошондо сен күнөөмдүн айыбын менден алып салдың. Ошон үчүн ар бир адил адам өз убагында сага сыйынсын. Ошондо ага суулардын ташкыны жетпейт. Сен менин коргоочумсуң. Сен мени кайгыдан сактайсың, куткаруу кубанычына курчайсың. Сени акылга келтирем, сени жүрө турган жолуңа салам, сени башкарып жүрөм, менин көзүм сенин үстүңдө. Өзүңө баш ийдириш үчүн жүгөн, ооздук сала турган аттай, акылсыз качырдай болбогула. Ыймансызга көп кайгы, ал эми Теңирге таянганды ырайым курчайт. Адил адамдар Теңир менен кубангыла, көңүлүңөрдү ачкыла, жүрөгү тазалар, шаттангыла. 8 бөлүм. Ар кандай нерсенин маанисин акылман түшүнгөндөй ким түшүнө алат? Адамдын акылдуулугу өзүнүн жүзүн жарык кылат, анын катаал жүзү өзгөрөт. Мен мындай кеңеш берем: падышанын сөзүн Кудайдын алдындагы антты аткаргандай аткар. Анын алдынан кеткенге шашпа, жаман ишиңден кайтпай туруп алба, анткени ал каалаганынын баарын кылып кое алат. Падышанын сөзү бар жерде бийлик бар, ага эмне кылып жатасың деп ким айта алат? Осуятты сактаган адам эч жамандык көрбөйт. Акылдуу адамдын жүрөгү убакытты да, мыйзамды да билет. Анткени ар бир нерсенин өз убактысы, өз мыйзамы бар. Бирок адамдын көп жамандык көргөнү, келечекте эмне болорун билбегенде, келечеги кандай болорун ага ким айтып берет? Адамдын шамалды кармап калыш үчүн шамалдын үстүнөн бийлиги жок. Анын өлүм келген күндүн үстүнөн бийлиги жок. Согуш учурунда бошонуу жок. Мыйзамсыздык куткара албайт. Мен булардын баарын көрдүм. Күн астында болуп жаткан ар кандай иштерге көңүл койдум. Адам адамдын үстүнөн бийлик кылып, ага зыян келтирген учурда болот.
Мен ошондо ыйык жерге келип кетип жүргөн мыйзамсыздарды көмүп жатышканын көрдүм. Алар шаарда ушундай иштерди кылышчу, бирок ошол шаардын тургундары аларды унутуп коюшканын көрдүм. Бул да курулай убаракерчилик экен. Кыянат иштерди кылган адамдар дароо эле жазаланышпайт. Ушундан улам адам баласынын жүрөгү кыянаттык кылуудан коркпойт. Күнөөкөр адам 100 рет кыянаттык кылса жана анысын уланта берсе да, мен Кудайдан корккондорго, аны урматтагандарга жакшы болорун билем. Ал эми мыйзамсыз адам жакшылык көрбөйт. Ким Кудайды урматтабаса, ал көлөкө сыяктуу көпкө турбайт. Жер үстүндө дагы мындай түйшүк бар. Мыйзамсыздар өз иштерине жараша көрө турганды адил адамдар көрөт. Ал эми адил адамдар өз иштерине жараша көрө турганды мыйзамсыздар көрөт. Ошондо мен бул да курулай убаракерчилик дедим. Ошондо мен кубанычты мактадым, анткени адам үчүн күн астында жеп ичип көңүл ачкандан артык эч нерсе жок. Кудай күн астында берген өмүр өткөнчө адамдын бүт эмгегин бул кубаныч коштоп жүрөт. Мен акылмандуулукка жетүүгө жана жер үстүндө болуп жаткан иштерди, адам баласынын күндүз да түн ичинде да уйку көрбөй иштеген иштерин көрүүгө көңүл койдум. Ошондо мен Кудайдын бардык иштерин көрүп, күн астында болуп жаткан нерселерди адам баласы түшүнө албастыгын билдим. Адам аны изилдөөгө канчалык аракеттенбесин, баары бир түшүнө албайт. Эгерде бир даанышман мен билем десе да, ал аны түшүнө албайт. 4 бөлүм. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышалык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Иса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкереле, тыюу сал, акыл насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. Анткени адамдар туура окутууну кабыл албай, кошомат кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала турган убак келет. Чындыкты уккулары келбей, тамсилдерге кулак төшөп калышат. Бирок сен бардык нерседе кыраакы бол, кыйынчылыктарга чыда. Жакшы кабар таратуучулук милдетиңди аткар, өз кызматыңды аягына чейин чыгар. Анткени мен курмандыкка чалынуунун алдында турам. Менин бул дүйнө менен коштошоор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, жарыштын аягына чыктым. Ишенимимди сактадым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Мага эмес, анын келишин чыдамсыздык менен күткөндөрдүн баарына берет. Мага тезирээк келүүгө аракет кыл. Анткени Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап Тессалоникага кетип калды. Кирескас Галатияга, Тит Далматияга кетти. Бир гана Лука мени менен калды. Маркты өзүң менен кошо ала кел, анткени кызмат кылыш үчүн ал мага керек. Тихикти Эфеске жибердим. Келериңде Троастагы Карпостукуна калтырып кеткен чапанымды жана китептеримди, айрыкча булгаары китептеримди ала кел. Жез иштетүүчү уста Искендер мага көп жамандык кылды. Теңир ага иштерине жараша тиешесин берсин. Андан сен да сак бол, анткени ал биздин айткан сөздөрүбүзгө аябай каршы чыгып жатат. Мен биринчи жолу сот алдында коргонуу сөзүн сүйлөп жатканымда эч ким жанымда болгон жок. Мени бардыгы таштап кетишти. Кудай муну аларга күнөө катары эсептебесин. Бирок жакшы кабар мен аркылуу таратылып, бардык бутпарастар угушу үчүн Теңир жанымда болуп, мага күч берди. Ошентип мен арстандын азуусунан куткарылдым. Теңир мени ар кандай жамандыктан куткарып, өзүнүн асмандагы падышачылыгы үчүн сактайт. Ал түбөлүккө даңтала берсин. Амин. Прискила менен Акилага, Онесипордун үй бүлөсүнө салам айтып кой. Эраст Корунтта калды. Ал эми ооруп калган Трофимди Милетке калтырдым. Кышка чейин келүүгө аракет кыл. Эйбул менен Пут, Линос менен Клавдия жана бардык бир туугандар сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк сенин рухуң менен бирге болсун. Теңир силерге ырайымын төгө берсин. Амин.